Ошентип 7 майдагы группалык оюндардын 3-чү оюну Саразон Чүй командасы менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин МВД командасы. Буюрса жакшы оюн болот деп турабыз. МВД командасы ушу Талас Курама командасы менен ойногондо аябагында жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп ойногон билесиздер. Мынакей ушул Молдокулов Темир Темоха деген жигит ушул өзү командасын баштап кетип баратат МВД командасында. Эки команданын курамы менен алгач тааныштырып өтөйүн. Андан кийин бир кызыктуу оюнга күбө болобуз деген ишеним менен баштайбыз. Кудай буюрса, Кыргыз Республикасынын МВД командасы биринчи Молдокулов Темир, Арап деген аты менен экинчи Ногоев Сыргак, Зоро деген аты менен үчүнчү Ибраимов Эрлан, Скиф деген аты менен 4-чү Самсалиев Улан, Арча Торусу менен 5-чи Тургунбаев Эржан, Чагылган деген аты менен 6-чы Чолпонкулов Айбек, Ак жол менен 7-чи Байзбек уулу Таалайбек, Карамончок деген аты менен 8-чи Темирканов Бекзат, Стамбул деген аты менен 9-чу Сейитбеков Темир, Грант деген аты менен 10-чу Молдокулов Самат генералы менен 11-чи Искендеров Данияр Көкжал, 12-чи Русланов Султан, Наристе деген аты менен команданын машыктыруучу Шекетов табылды. Команданын жетекчиси Сулайманов Аскат, команданын демөөрчүсү милициянын генерал майору Тургунбаев Мелис Токтомамбетович. Ушундай жигиттер көбүрөөк болсо керек, көкпөргө жан тарткан, демөөрчүлүк кылган. Саразон Чүй командасы бул эми футболдогу Реал Мадрид сыяктуу бир жылдыздардын топтому болуп дагы калды. Биринчи Алыбаев Тыныч, Арга деген аты менен 2-чи Султан уулу Кубаныч Байтуру менен 3-чү Юсупов Нурбек, Жиган менен 4-чү Мукаев Тилек, Эркетор менен 5-чи Бешекеев Фархат, Койгөрөң менен 6-чы Аскаров Аскат, Сонкөл менен 7-чи Койчукеев Нурманбет, Нуру Лексусу менен 8-чи атактуу Мурмат Мусаев атактуу БТР менен Насыпбеков Азат, Айтумары менен Тыналиев Рустам, Камбаты менен Тыналиев Рустам. Мынакей бул бала жөнүндө көп нерселерди айтса болот. 11-чи Рсалиев Мирлан Телторус менен 12-чи Иманалиев Айбек Нургашкасы менен. Бул жерде эми команданын жетекчиси дагы команданын машыктыруучусу дагы жазылган эмес экен. Эми түгөл 12 бала тең машыктыруучу болгонго жарай турган жигиттер. Рустам Туналиев мынакей азыр улакты өткөзүп алганга аракет кылып атты эле Аскаров Аскаттан. Улак аутка кетти. Бирге бир ойну мына Молдокулов Самат өзүнүн генералы менен келатат. Менимче азыр Байтур менен Султан уулу Кубаныч чыкты. Мына эки аттын оюнун көрөлүк. Бул эки аттын эми унчукпай отуруп көрсө дагы бир рахат ала турган оюн болот болуш керек. 2 мүнөт убактысы бар. Самат менен Кубанычтын кетти гана эмесе. Айткандай эле алгачкы секундаларда эле Кубаныч өзүнүн Байтуру менен улакты алып чыкты. Самсалиев Улан жабышып алган 4-чү номурда Рустам Туналиев дагы жетип калыптыр. Алыбаев Тыныч жүрөт. Ногоев Сыргак, мына Сыргакты да бууп атышат, жолотпой. Бул эми Сыргак дагы Калдан командасында өнөп жүргөн тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Kaldı hazır Kıvanç yanında Temir Moldakulov var. Ekölep ketdi. Oxeda Tыныç var kaldı Argo menен Rustam Tınaliyev jüret, Farkat Beyşekeyev jüret. Hazır bu MVD'ç. No, men Jana Tönüşkerek bolup kaldı Tınыч'ta. men adisi masif çıksam öyle möş bolup kalat деген сияқты нәрсе бар. Всякое бывает. Веселый. Hareket bu. Жопа да. Че, не? Гол санашат анда. В любом случае бул немеге чыгат. Урматтуу көрөрмандар, эртең бизде 8 май
Arka 9. Finalga maçta Upsal tutsa da. 2 oyunumuz var. 3-4 golden bilekiler. MVD anda 3-4 көне тұрған бөлімі менен гол сынашпады. 9. майға даярдан алып, біздің ат майданындағы 9. майға қарата бұл жерде БТР менен Урмат Мусаев чыкты. Самат Молдокулов өзүнүн генералы менен мына БТРди да түртүп аракет кылып атат. Генерал аябагында жакшы өжөр ат болуп атат. Бул дагы программа БТРди түртүш кыйын. Кечээ Талас командасы менен ойногондо ошол теңтелашып БТРди да түртүп коюп аткан. Ошо жалгыз Кыргызстанда БТРден кийинки ат бул Ахиллес болуп атса керек. Келечеги аябагында жакшы Ахиллестин дагы мына карагылачы айленайын генерал. Толшыма аратамда ленточкалар сатылат го. Ошондо Георгиевский. балдарга ит кош керек. Да, Финалда. финалда. Финалда коем. Нурманбет Койчукеев өзүнүн Lexus менен келатат. Көрүп атасыздар. Бул жерде азыр Темир окшойт, Молдокулов. Сыргак Ногоев окшойт. Сыргак Ногоев өзүнүн Зорро деген аты менен чыккан экен. Сыргак менен Нуру эми өзүнүн бири-бирин аябай жакшы жигиттер. Бул жерде азыр Lexus'ту да түртүш өтө кыйын. Бирок Lexus'тан эңиш да кыйын, аны жакшы билесиздер, аябай чоң ат. Lexus неме? Американский. А бирок Англиядан келген да булар. Түйө Англиядан. Это Lexus. Нурманбет Койчукеев мынакей 7 номурдагы өзүнүн Lexus менен алып чыкты. Кайрадан аутка чыгып кетти улак. Бирге бир ойуну мына Байтур келатат. Кубаныч Султан уулу Кубаныч өзүнүн Байтуру менен Сарызөнчүй командасынан. Жана ошондой эле генералы менен Самат Молдокулов. Ошол бир командада негизи 2 ат, 3 ат болбосо бирге бирде бир атка аябагында кыйын болуп калат. Самат көтөр. Бул дагы аябагында жакшы оюн көрсөтүп берди Самат. Кубаныч кайрадан улакты көтөрүп алды. Эми чабуулун баштады. Фархат жүрөт бешеге. 1-0. Экинчи номер Султан уулу Кубаныч. 1-0, по-моему. Bir nol. 1-0.
Сарыөзөн командасы алдыга чыкты. Мынакей Султан уулу Кубаныч өзүнүн байтуру менен бирге берде алып чыгып улакты салып кетти. Аскаров Аскат мынакей дододон биринчилерден болуп өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп алып чыкты. Эми азыр өткөзүп береби же Нуру дагы жандап калды. Русланов Султан дагы мына МВД командасынын 12 номурдагы жигити жаш болсо дагы аябагандай жакшы оюнду көрсөтүп атат. Улан Самсалиев жабышы болгон экен 4 номурда МВД командасынан. Нурманбет Кочкеевке мына өткөзүп берди. Мына эми Lexus менен барып экинчи улагын салганга аракетин баштады. Мына көрүп атасыздар кандай кылып бууп атышат балдар. 2-0. Lexus. Lexus. 10 minutda 2-0. Тигилер эмне болуп кетти счету экен? Достук менен. 21-8. 21-8. Buna kimlik tili var koşu. Аскат мына кайрадан чоң чеберчилик көрсөтүп эң балдардан ушул. Мына жанда өнөктөшү Рустам Тыналиев да бартат. Эч ким жок, көрүп атасыздар кандай кылып бууп атышат. Ошентип 3-чү улак түштү. Азыр эми биринчи тайм ортодон өтүп калды окшойт. Ой көрөң менен. Аскат батыр. Батырбек. Азат Насыпбеков 9 номурда мынакей булар алмак салмак ушинтип улакташып башташты окшойт. Бүгүнкү биринчи оюнда да достук командасы ушундай бир чеберчиликти көрсөтүштү эле. Буларда дагы эми Сарыөзөнчү командасында мүмкүнчүлүктөр бар. Нурманбет Койчукеев мына өткөзүп атат. Өзүнүн Lexus менен 7 номурдагы Нуру деп таанышат. Муну эми калайык журт. Lexus. Nurmanbet dagы бар да жанагы жерге барып токтоду, ошол жерге. Ошент 4-чү улагын Нурманбет салып кетти. Lexus'у да жакшы билесиңер, ошол озун коюп койсо казан издеп чуркап барганын. Бул кайсы казан көзүнө көрүнүп калса өзүнүкүбү же каршылашыныкыбы, эки казанга тең бирдей эле чуркап барып токтоп берген ат. Ортого да жакшы ойнойт. Көрүп атасыңар, олбурлуу чоң болсо да кичирээк аттардан да шамда кайрак болуп чуркап буйтагандарын. Бул эми үстүндөгү чабандесинен дагы көп нерсе чечилип калат. Ошо атка ат башкарганды билген балдар. Рустам Тыналиев көтөрдү улакты. Ай, түшүп калды. Мына Улан Самсалиев дагы улакты көтөрдү. Улак аутка чыга элек.
Бул жерде эми Улан Самсалиев жабышып улакты басып алды. Салиев Улан. Бул жерде эч кандай деле эреже бузуу болгон жок окшойт. Биринчи номурдагы азыр Байсбек уулу Таалайбек. Балдар травма алып калбасын деп ышкырып коюп атабыз, урматтуу көрөрмандар, ошон туура түшүнгүлө. Эреже бузулбаса деле момда балдар иштерине. Самсалиев Улан азыр аттан жыгылып калды. Тилекке каршы кичине жаракат алып калды окшойт. Минбеди атка. Жигиттер ушинтип кетет. Атка минип алып кетип калат. Ат өлдü го. Ат өлсө бир неме оюнчулар. Я красиво өлдü депчи. По-мужски депчи. Баю депчи. Улак жерде мына Улан Самсалиев азыр жаракат алып калып оюндан четтетилди. Тез жардам кызматкерлеринин көзөмөлүнө кетти. Рустам Таналиев улакты мына көтөрүп басып атат. Темир Молдокулов МТ командасынын капитаны мынакей улакты нуру көтөрдү эле, ошо жулуп алып басып алды. Азыр эми оңдоп түзөп алып өзүнүн командасында балдарга бир бууганга мүмкүнчүлүктү берет дагы. Чабуулун баштамакчы. Биринчи таймда аягына чыгып баратат. Сыргак Ногоев өткөзүп алды. Эми зоробосо билесиңер күлүк жылкылардан азыр эми кичинекей жылчык болсо бул дагы мына аттын башын кое берди, көрүп атасыздар. Нурбек. Азырем көрөбүз, сыргак мындай көрүп жатат. Сыргак Ногоевдун кандай кылса дагы ошо Сары Жөндүн балдары мына коргоочулары аябай жакшы коргонуп кетишти. Кайрадан улак Эржан Турганбаев да мына кече күндө аябай жакшы оюн көрсөткөн бул жигит. Эржан улап калган экен.
Ержан 1 минут 20 секунд kaldı. Мына ошентип биринчи таймда аягына чыгып калдык. Эсеп болсо 4-0. Сарыөзөн командасы алдыда. Ержандын аракеттери ишке ашпай калды. Мынакей эч ким жок эле барып сала албай калды. Шая уп калды окшойт. Эми азыр эңкейип аткан Сыргак Ногоев. Акыркы минутта кетти. Биз болсо эми экинчи таймда жолукмакчыбыз. Эми биякта Сарыөзөндүн балдары басып алды. Кийинки кулак салып кеткенге үлгүрбөйт болсо керек. Фархат Бейшекеев. Секунд kaldı. Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Ошентип МВТ командасы менен Сарыөзөн командасынын экинчи таймы. Эсеп болсо 4-0. Азырынча Сарыөзөн командасы алдыда. Эми бул жерде дагы бир жолу мен эки команданын курамы менен тааныштырып кетейин. Ошо калай өтүп кыргыз эли өзүнүн баатырларын таанышы керек. Сарыөзөн командасы Султан басып алыптыр МВТ командасынан. Сарыөзөн командасынын биринчи Алыбаев Тыныч, экинчи Султан уулу Кубаныч, үчүнчү Юсупов Нурбек, Мукаев Тилек, 4-чү, 5-чи Бешикеев Фархат, 6-чы Аскаров Аскат, 7-чи Койчукеев Нурманбет, 8-чи Мусаев Урмат, 9-чу Насипбеков Азат, Тыналиев Рустам, 10-чу 11-чи Рысалиев Мирлан, 12-чи Иманалиев Айбек. Аттарды айта кетсек, Арго деген ат бар, Байтур, Жиган, Эрке Тору, Койгүрөң, Соңкөл, Лексус, БТР, Айтумар, Камбат, Телтору, Нургашка. Эми бул жерде протокол боюнча жазылгандай эмес, балдар алмашып аттарды минип атышат. Ошо биз билгенден Рустам Тыналиев менен Нурманбет Койчукеев грана Камбат менен Лексусту минип ойноп атышат. Кубаныч уулу, Султан уулу Кубаныч дагы ушу Байтур менен калгандар кээде алмашып кетишет. МВТ командасы биринчи Молдокулов Темир, экинчи Ногоев Сыргак, үчүнчү Ибраимов Эрлан. Сарыөзөн командасы да 5-чи улан салып кетишти. 4-чү Самсалиев Улан жаракат алып калган. Азыр эми жакшы болуп кайра оюнга аралашса керек. 6-чы Чолпонкулов Айбек, 7-чі Байзбек уулу Талайбек, 8-чі Темирканов Бекзат, 9-чы Сейитбеков Темир, 10-чы Молдокулов Самат, но бирге бир ойноп атат генерал менен 11-чі Искендеров Данияр, жана Русланов Султан 12-чі номурда. Талайбек, бул 7-чі Байзбек уулу Талайбек, мына жаңы эле айтып өттүм эле, 1989-жылы төрөлгөн чабандес. Мына эми мурун ГУДД ойношчу эле, азыр МВТ деп ойноп атышат. Ички иштер министрлигинин курама командасы. Талайбектин эми улагы аягына чейин чабылуу, аягына чейин чыкпай калды. Бул жерде эми Неме Сарыөзөндүн балдары басып алышты. Рустам Тыналиев улакталганга аракет кылды эле, бирок өткөзүп берди. Бул Фархат кен Бейшекеев. Рустам Тыналиевте улак
Рустам Тыналиев мынакей комбаттын осун кое берди. Бул жерде Фархат жүрөт, Нуру жүрөт. Эми Сырак Ногоев дагы мына жабышканга аракет кылып атат. Рустам эми Нуруга өткөзүп берди окшойт. Алексис менен Нуру алып мына эми кайрадан чабуулун баштады. Алты 0 Сарадынчы командасынын оюнчусу Нурманбет Койчукеев дагы бир улакты салып кетти. Мына көрдүңүздөр. Лексустун кетип баратканын. Ержан Турганбаев мына 5-номерда МВД командасынын чабуулчусу көтөрүп алды. Ержан дагы мына аябагында жакшы оюндар көрсөтүп келатат. Жерге мен Фархат Бешекеев жабышып алган экен. Бирок ошонусуна карабай мына Ержан азыр жок. Эч ким жок Ержан. Ушинтип биринчи улагын салды. 7-минутта Ержан. Мол, БТР деген ат. Эң дорогой ат ушул. БТР? Рустам Тыналиев аракет кылды эле, бирок болбой калды. 30 кал келди. Кыргызстан эле. Мынакей Рустам Тыналиев кайрадан улакты жылып алып, комбаты менен эми дагы бир жолку чабуулун баштады. Комбаттын дагы кандай күлүктүгүн билесиңер, баарыңар жакшы. Жети 1 Рустам Тыналиев.
Искендеров Данияр. Көріп атасыздар, жылып алды эле, бирок бұл жерден Тилек Мукаев 4 номерда жабышып алыптыр. Эч ким жок. Азамат. Экинчи улактын ээси Сыргак Ногоев мына салып кетти. Сыргак Ногоев эмес бул. Бул Искендеров Данияр. Искендеров Данияр 11 номердагы. Эсеп 7-2. Кайрадан Данияр Искендеров мынакей. Ай. Дагы Данияр болчу, акырын. Qancha komanda o'ynadi? 8. 8 komanda. Hozir qanchaga ketib qoldi? Bu бүттү уже отборочный бүтөт. Эми 9-да 3-чү, 4-чү гана, 1-чи, 2-чи гана ошол. Эртең болбойт. Эртең болбойт. Эми Казан түбүнөн чында улакты эңкет өтө кооптуу. Мына бир жерде калысы туура чечим кабыл алды. Аттарда жаракат, балдарда жаракат алып калышы мүмкүн. БТР менен менимче бул кубаныч окшойт. Султан уулу Кубаныч БТР менен чыккан экен. Сарыөзөн командасынан жана Самат Молдокулов генералы менен мына эми да бир жакшы оюн болсо керек. Самат чыкты бирге бирден. Накей көрүп атасыздар, Саматты кайрадан аутка айдап чыкканга аракет кылып атышат. Улак болсо жерде. Бирге бир ойну азыр эми Байтур менен бул жерде Азат Насыпбеков чыккан экен Сарыөзөн командасынан. Бияктан эми МВД командасын жалгыз ат ошо ортого турган генерал менен кайра Самат Молдокулов чыгат болсо керек. Саматты да кече күнү жерде айтып атышты эле, ушу бээрин ортоп алып кичине дарыланып атат деп, ошонусуна ооруганына карабай мынакей көрүп атасыздар, эмне деген оюнду көрсөтүп атат. Насыпбеков Азат Байтур менен алып чыкты. Байтур мына ортого дагы чабуулга дагы бирдей ойногон ат карагылачы, азыр эч ким жетпей баратат. Азат Насыпбеков.
Улак жерде экен, улак жерде. Ой, атыгыны кара, улак кекирип. Тайгазанга Азат өзү кирип кетип, улак сыртта калып калган экен, эми бул жерден Ерлан Ибраимов мына улакты басып чыкты. Улак азырынча оюнда аутка чыга элек. Мына эми аутка чыгып кетти. 1-1 ойну. Экинчи таймдагы аягына чыгып калды. Мына көрүп атабыз, Лексус менен Нурманбет Койчукеев даярданып атат. Жана Сыргак Ногоев зоросу менен чыккан экен. Мына жакеме-жакеге Рустам Тыналиев келатат. Мына азыр ушу Нур алып калса дагы бир улак салып кетели деген ниетте. Нурманбет көрдүңүздөр, ошо экөө тең көтөрдү эле, бирок такымга Нурманбет басып кетти. Сыргакта оңой жигит эмес, эми жабышып алды. Бүгүн жулуп кететтир. Ошентип 8-чи улагын мынакей көрдүңүздөр, Нурманбет Койчукеев өзүнүн өнөктөштөрү менен бирге салып кетти. 8-2. Экинчи таймдагы аягына чыгып калды. Эми МВД командасынын балдары ушул жаңы курам, жаш жаңы балдар да келип ойноп атканына баарыбыз көп болуп айтып атабыз. Булардын да келечеги алдыда экен, аябай жакшы оюнчулар бар. Сарыжан Чүй командасы тууралуу айта турган болсо, эми бул жерде мен жогоруда айтып кеткендей, ушул футболго саштап турган болсо, ушул Реал Мадрид деп аябагандай бай болгон жылдыздарды сатып алып ойноткон клуб. Мына ошол сыяктуу, ошол сымал бул жерге дагы улактын жылдыздары чогулган. Кабылан командасынан келген атактуу аттар дагы балдарда ойноп атышат. Султан Русланов 12-чи номерда МВД командасынын курамындагы жигит. 1993-жылы төрөлгөн. Мына эми жакшы тосту, эч ким жок, шашпай салып кете турганда мүмкүнчүлүгү бар. Мынакей түштү. 3-чү улак Султан Русланов. 21 жаштагы бала. Наристе деген атымен 18-чи минутта. Мен жақты чай қарып қойдым. Сүріспет көр елбек. Эме о. Жоқ, мен екі жел өзімде де бар емес біле. Аргандай? Тоғыздың өзінің қондырды. 93-чү жылкы. Аты Наристе. Аты. Алдындагы. Өзүнүн аты Султан, а минип жүргөн атынын кличкасы Наристе. Искендеров Данияр мына дагы бир жолу чабуулу баштап, тилекке каршы түшпөй калды.
Аскаров Асқат 6 номердагы 20 минутта. 9-чу улагын салып кетти. 9-3 мына Ошентепе экинчи таймдагы аягына чыкты. Эми 3-чү таймга чейин бирке тыныгуудан кийин анан жолукмакчыбыз. Ошентепе Сарыөзөн командасы менен МВД командасынын 3-чү таймы. Эсеп болсо 9-3 Сарыөзөн командасы алдыда. Мына ушул МВД командасынын оюнчусу Русланов Султан биринчилерден болуп басып алып мынакей командасын чабуулга айдап жөнөдү. Айылдарда ойноп жүрүштү мурун, бирок баягы правилалар өзгөчө. Мындай мисалы 12ден бала эмес, мисалы 100дөн 50ден бала ойноп, Акыркы 20 минут убак группалык оюндарда Султан. Мына Ошентепе 9-4 болду. Бул жерде эми Русланов Султан өзүнүн чабуулун аягына жеткизип чыгарып мынакей. Группалык оюндарда аягына чыгарабыз. Кудай буйруса 9-майда. Жакшы оюн көрсөтүп келаткан жигиттердин бири Жандашол Эскендеров Данияр экөөлөп салып кетти. Булар Данияр 92-жылкы, Руслан Султан кечиресиздер, Русланов Султан 93-жылкы жигит. Аралыкта кыскаралыкка чалып кичине болчу. Сейитбеков Темир азыр, Грант деген аты менен басып алып чабуулун баштады. Командаларга катышып болсо дагы кызыктуу. Оюн көрсөтүүдө булардын да бир жеңиши бар. Өзгөчө биринчи күндөрү жүрөтүнө талап командасынын ракети айнашкан. Андан кийин анан ошол жерде аттар, балдак тандалып, акырындап ушул жака келишет. Мынакей Темир азыр барып дагы бир улак салып кетти. 5-чи улагын 9-5. Мирлан Ирсалиев мына 11-чи номерда көтөрдү эле, бирок кайрадан Данияр көтөрүп алыптыр МВД командасынан улак жерде, бирок Эржан Турганбаев мынакей. Мына Көкбөр оюнунун жылдызы, бул дагы жаңы чыгып келаткан Кара Балтадан болот бул Эржан. Ошентепе 6-чы улагына кетти Эржан. Абайлай көр. Мирлан Исалиев, Эржан 5 зат Көмүр Молдокулов МВД командасында жаңа Мирлан. Ал БТРдин басы на самом деле 150 миң доллар. Ал БТР мындай 30 миң деп мындай жөнүн айтылган сөз да. Катактар 150 миң берген. Бербей койгон катактар. Кыргыздарга 30 миң келе сатып. Мынакей көрүп атасыздар, ошол казандын алдында келгенде да аттар жыгылат ушинтип. Да бир улакты МВД салып кетти. Мына 6-9.
6-9 3-чү таймда МВД командасы аябагында жакшы ойынды баштады. В Казахстане вот такой системы подготовки лошадей и ребят нет, естественно. То есть вот такой отборной системы у них нет, потому что у них на севере практически эту игру не знают, на востоке не играют, на юге вот только в Чимкенте играют, но не в этих. Как по старинке Аламан играет. У них поэтому вот такой системы, как у нас, отбора лошадей и ребят нет. Сыргак Ногоев, көтөр. Рустам Туналиев тагы жабышып атат. Сыргак Ногоевда эч ким жок эми. Поэтому они... Mana? Жоқ, Несколько жақындап мысалы байқап жүрсек мысалы арғы клубтың балдары Жок, тигилер неме кылып отушпайбы? арғы айтады. Позволить этип отушпайбы? И бағы углақта Қазір ғой, мұншалық қатшайын шығармай көрсін. Чүйдүн балдары жылаган. Рустам Туналиев мынакей көрөтастар улакты көтөрүп алып чабуулун баштады. Мына ошентип дагы бир мынакей дагы бир улакты салып кетти Рустам Туналиев. Эми жакшы оюн башталат окшойт мына. 3-чү жыйынтыктоочу таймдын ортосуна келип калдык. Рустам Туналиев кайрадан өзүнүн командасына бир улак алып келип салып кетти. МВД командасынын балдары да азамат. Мына 7 улак салып кетишти. Мына биринчилерден болуп кайрадан Аскаров. Азат Насыпбеков басып алды мына. Аут. Не только физическая подготовка, но и умственная подготовка сильная у этих лошадей. Они практически есть лошади, которые сами играют. Он просто вот тут вперед, а лошадь вперед. Вот сейчас пример. Окей. Вот раз на раз. Вот смотрите, вот лошади здесь сами играют. Вот это очень тяжело обучить лошадь, чтобы она в круге сама играла. Очень тяжело. И вот ВТР, он как раз в круге чемпион. Поэтому казахи, они у нас таких лошадей скупают. Потому что круг, вот смотрите, вот штрафная, Самат менен Кубаныч. Вы смотрите, лошадь как толкает друг друга, дает возможность своему игроку взять. И это обучение очень сложное. Лошади очень умные, только в этом круге могут. Чувствует, смотри, видишь, не Oyunumuzu karşı dünyada tanıtmıştık gelişti. Yazmanda Diskaylı kanalı dünya yüzünde tüm yerleştirdi. Janagындай бир экстремальный пикирлердин каршы Самат Молдоголов өзүнүн генералы менен Султан уулу Кубаныч байтуру менен карагыла аябагында жакшы оюн көрсөтүп атышат. Бирине бири татыктуу жигиттер, татыктуу аттар. Ошентип эки аттын оюну аяктады. Бул жерден көрүп атасыз мынакей Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен келатат. Сыргак Ногоев окшойт. Зоро менен.
Bayramda Цель kötü. вот три круга, это штрафные. Oyunlar, gökbörüsü, en mutlu, atlarla beraber. Не, бұл центрда ойнаудан и Ильдайда чабады. Gözdегі улақ Қиғастық центрда ойнайды. Мұттақтардың аяғына байланысты болады екен. Сырғақ менен ұрмақ зорланумен. Но не все играют. Например, в команде 12 лошадей, из них одна очень... Сырғақ мен Урмат, эми булар мурун Каулан командасында ойноп жүргөн биринин сырын бир жакшы билет. Сыргакта БТРдин мүнөзү менен оюнун билет. Ошондуктан азыр бул жерде жөн гана убакытты созуу тактикасы болуп калды. Самат генералы менен жана Нуру өзүнүн Лексусу менен. Lexus menene. Nuru. Мынакей ошол Саматтындагы ыкчамдыгын карасаңар, ошо көз ачып жумгучакты улакты илип кетти. Endi komandasi yaxshi tayyorlikning kelganini ko'rib turibdi. Albatta, hozircha yaxshi o'yinchilar o'zlari, muhim o'yinchilar shu guruhda tushgan qolyapti. Biraz Samat tutashayotgan deyapti. Nurul menen Farhat ekan, Farhat yetdi albatta ko'rigini o'tkazib olmaydi Samat. Hozirda Temir Moldoqulov bor komandaning kapitani. Birinchi navbatdagi aynan yo'q o'zigitib qoldi. Albatta, uloqni tayyorlanlar, chaparatib salish o'ynash va Mo'min Temir tajribali o'yinchilar bilan alishdi. Temir Moldoqulov мынакей дагы бир улак салып кетти. 8 улак салышты МВД командасы. 8-10 болду. Жалпы эсеп эми Раньше, когда мы начинали, как было 20 лет назад, были обыкновенные киргизские лошадей. У них, естественно, как бы есть выносливость, 8-10 болду. нет вот этого темпа. Поэтому со временем команды, когда начали развиваться, вот этот спорт, это начали замечать и начали улучшать породу. Что сделали? Все лошади практически, за исключением некоторых, кроме БТР, лошади, они помесь идут с чистокровными породами, английской породы, арабской породы и так далее. Что это? Да, перемешанная, то есть киргизская порода перемешана с чистокровными английскими, арабскими, ахапкинскими породами. Для чего это было сделано? Это было сделано, во-первых, для скорости, и во-вторых, это придает лошади, скажем так, да, вот, мысалы, чистокровный аттар неме келет да, ақылдырақ келет да, кішкене мындай ойын кішкене интеллектуалдық, анан шынында неме болып қалды да, темп doğruladı da. Mesela azı naktarımız atlarмен gelip turup, mesela bir komanda şu atlarмен olsa utup var. Потому что сейчас вот в этой игре, согласно. Друзья, бөлүмүзгө чейин улак жерден көтөрүлгөн жок. Демек кайрадан бирге бир ойно. Убакыт эле аз эле убакыт калды. Бул жерде эми Саразөнчүй командасынын артыкчылыгында. Российские, орловские, в общем, чистокровными породами многими. Донской. Мына бул жерден эми урматты көрдүңүздөр, өзүнүн БТР менен алып чыкты.
Урмат Мусаев сол такымга басып алган экен. Эми урматтуу болсо сол такым аябында күчтүү экенин билебиз. Мына канча жабышса деле айырмасы жок. Давир Улакты мынакей Урмат Мусаев өзүнүн командасына алып келди. 15-чи минутта кетип бүтүп 16-чы жетти. Мына 4 минуттун телегинде убакыт калды. Эми Кудай буйрса, МВД командасы дагы бир жакшы оюн көрсөтөт болсо керек. В первую очередь, посмотрите, про лошадей закончим. Например, почему мы говорим, что киргизская порода должна присутствовать, да? Потому что киргизская порода, у нее есть два таких хороших качества. Это выносливость и бесстрашие. То есть здесь лошади, они очень бесстрашны. Вот чистокровная порода лошадей не может играть, чисто чистокровная. Почему? Потому что они психологически эту игру не могут играть. Два раза ее ударишь, два раза там лошади, например, ее ударят, и она уже боится, она не будет, она будет Аскаров кетті жүргенбіз, бұл бейімстан баштап батыр берді болды. Жақшы, атасының артынан Норыстан бері батыр берді ол Аскар. точно снайковалась, но мы предполагаем, что, скорее всего, то, что, например, без Натала с ними Волона постоянно атмосферно жолды жүрчү на войне. И всегда вот эта игра, она тысячелетняя. И играли всегда в эту игру. Мне кажется, все-таки такое. Сырдын чүй командасына дагы бир улак салып кетишти. Көрүп атасыздар, эми азыр Рустам Тыналиевке өткөзүп беришти. Бирден баланы монтип бууп оюн башталды. Азыр эми Канбат менен Рустам Тыналиев булар эми эч жакка шашпайт. 18-ci minutda. Ни одна чистокровная лошадь это не выдержит. Они просто после одного-двух ударов не будут играть. Посмотрите, вот какие удары. Рустам Тыналиев мынакей акыркы чабуул окшойт. Ушул тандабал турунда эми Сарыөзөн чүй командасын финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Куттуктай берсе болот болсо керек, эми убакыт деле келип калды. Достук командасы менен биринчи экинчи оюнга ойногону калды. Рустам Тыналиев дагы бир улакты салып кетти. Рустам Тыналиев 19-ci minutda. Эмне дейбиз эми? МВД командасына ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Эми ушул бойдон ошол команда чачырабай оюнун уланта берсе, Кудай буйрса аябаганда жакшы оюнчулар бар экен. Бул жерде дагы жакшы келечек алдыда. Эми Рустам Тыналиев баштаган ошол Сарыөзөн чүй командасын ошол 9-майда Достук командасы менен ойной турган оюнда ийгиликтерди каалап кетелик. А биз болсо сени менен ушу тандоо турунда коштошмокчубуз. Ушундай самалыктарды уюштуруп берип аткан Көкбөрү Федерациясына жана Көкбөрү Федерациясынын президенти Канат Исаев Канат мырзага дагы терең ыраазычылыктарды билдирип кетебиз. Акыркы секундалар кетти. Спортту сүйгүлөө, спорт ойногула. Бизден эме кыргыздын канындагы ошол ата бабаларыбыз калтырып кеткен Көкбөрү оюнун ойноп жүргөн жакшы биздин кыргыз экенибизди ушундан тастыктасак керек.
МВД командасынын акыркы чабуулу. Мына ошентип оюн аяктады. Сарыөзөн Чүй командасын да бир рет куттуктап кетелик. Kutup koyalaklarımızın komandası finalga çıktı. 2. orunda Çalap komandası bugün 2. sırada. Oşarıların bakırlarından bugün finalde oyunda 9. mayda saat 9'da başladı. 9'larında 2. 4. orunda oynuyoruz. Ondan finalde oynuyoruz. Ondan gün hafta oynuyoruz. Akçayız, Kulançayız, Kayçayız. Oynuyoruz. Böyle yaklaşık oyunumuz var. Dört saatten beri, 5 saatten beri bazı komandalara rahmet aytабыз. Salamatça olunuzlar. Evet, doğru. Dağlar. Buna ÖMD komandası da buna 2 gün beri жақсы oyun көрсөтүп атат. Өткөндө 3. орунга чыгышкан бул жолу 5. орунда, 6. орундарда oyunun kaldı üstüne hareketler azmatçılar birlik olsun. Hürmetli vermenleştiler, başarılar. 9. mayda görüştüğünce salamatla olunuzlar. Ben sorup.